Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Ошмонун Ыйман гимназиясы окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн орто мектептердин 8 класстары үчүн кыргыз тили сабагы. Бүгүнкү тема ой жүгүртүүнүн структурасы, тезис, далилдер, тыянак, аларды байланыштыруучу каражаттар. Бүгүнкү сабагыбыз өз максатына жетет. Эгерде ой жүгүртүүнүн структурасы кайсылар экендигин жана аларды байланыштыруучу каражаттар жөнүндө билсеңер, кептин бул түрүн кептин башка түрлөрү менен салыштырып, өз алдыңарча текст түзүп, анын структурасын чечмелей алсаңар, өз алдыңарча ой жүгүртө алып, оюңарды так далилдүү берүүгө умтулсаңар, аракеттенсеңер, демек мына ошондо сабагыбыз өз максатына жетмекчи. Буга чейин кептин түрлөрү менен тааныш элебиз. Ошентсе дагы кайталап кетели. Кептин 3 түрү бар, баяндоо, сүрөттөө, ой жүгүртүү. Баяндоо турмушта болуп жаткан, болуп өткөн жана боло турган окуяны, жаратылыштын кубулушун ирети менен кабарлоо. Анда мазмун, сюжет, окуя деген каармандар болот. Баяндоо аңгеме, жомок, уламыштарда, адабий чыгармаларда пайдаланылат. Ал эми кептин сүрөттөө түрү бул заттын белгилерин ачып көрсөтүүчү кептин түрү болуп саналып, мында эч кандай мазмун деле, окуя деле, сюжет деле болбойт. Предмет, көрүнүштөр, айлана чөйрө, пейзаждык белгилер, жандуу жансыз заттар, адамдар деле мына ушулардын касиеттери, сапаттары көркөм сүрөттөлөт экен. Ал эми кептин ой жүгүртүү түрү бул далилдерге таянуу менен оюн берүү дейт. Ой жүгүртүү түрүнүн кептин мүнөздүү белгилери. Ой жүгүртүү баяндоо сүрөттөгө караганда түзүлүшү жагынан татаал. Урматтуу окуучулар, бүгүн силер татынакай болуп бүгүнкү күндү жазып, бүгүнкү теманы белгилеп, тептериңерди алып, калем салыңар даярдап, мына ушул теманы, мына ушул маалыматтарды видеону токтотуу аркылуу жазып жаткан чыгарсыңар. Демек бул кептин ой жүгүртүү түрү кептин илимий стили менен тыгыз байланышта келет. Кептин стилдерин билебиз, буга чейин окуганбыз. Окуя, көрүнүштөрдүн, табияттын ар кыл кубулуштарынын келип чыгуу шарттарына, өбөлгөлөрүнө байкоо жүргүзүү, алардын себебин, сырларын билүү, ачуу максатында зарыл материалдарды, аргумент далилдерди суроо коюу аркылуу табуу. Бул башка бир түстө берилген сөздөргө абдан жакшы маани бергиле. Аныгына жетүү, акырында ошолордун негизинде жыйынтыкка, корутундуга келүү, тыянак чыгаруу, издеген суроолорунун жообун, жандырмагын табуу болуп саналат. Демек, ой жүгүртүү түрү кептин жаратылыштагы түрдүү кубулуштар, табигаттагы түрдүү кубулуштардын кантип келип чыкты, аларга байкоо жүргүзүп, алардын себебин билип, сырларын билип, ал үчүн далилдерди, окумуштуулар белгилеп өткөн далилдерди келтирип, суроо коюп, анан аягында ошол бир белгилүү бир жыйынтыкка, демек ушундай турбайбы деген бир тыянакка келүү, бул кептин ой жүгүртүү түрү болуп саналат. Демек мына ушуларга биз ой жүгүртүү аркылуу жетишебиз. Балдар, айткылачы, бул досторуңар эмне жөнүндө ойлонуп жатат экен, Азыр көрөлү. Эмне үчүн күн күндүзү, ал эми жылдыздар кечинде чыгат? Бул силердин эки досуңар мына ушинтип ойлонуп жатыптыр, балдар. Чын эле, эмне үчүн күн күндүзү дагы, жылдыздар күндүзү көрүнбөйт, кечинде көрүнүп, кечинде чыга келишет экен. Демек, кайтып келели. Табигаттын ар кыл кубулуштарын, көрүнүштөрүн эмне үчүн экендигин байкоо жүргүзүп, себебин билип, сырларын ачуу бул дал ушул ой жүгүртүү түрүндө, кептин ушул ой жүгүртүү түрүндө ишке ашат экен, балдар.
Карагылачы, бул досторуңар эмне жөнүндө ойлонуп аткан экен, Абдан эле түшөлүп жаткан го, бул кайдан келип чыкты, эмне болуп келип чыкты, муну кантип түшүнсөк болот, муну кантип түшүнсөм болот деп ойлонуп жатыптыр. Бул досуңар мүмкүн дөңгөлөк эмне үчүн дөңгөлөк айланып жатат экен, дөңгөлөк кантип айланып жатат, бул силердин курбуңар асманда чабыттап учуп жүргөн куш эмне үчүн учуп жүрөт, алар кулап кетпейби, эмне үчүн куштар, канаттуу куштар уча алат дагы, биз уча албайбыз деген ойду ойлонуп жаткан болуш керек, эмне үчүн жамгыр жаайт, эмне үчүн ай түрдүү көрүнүштүү болот, өзүңөр билгендей, жаратылышта мына ушундай бир көрүнүштүү болот, Демек, бул жерде дагы бир досуңар мына ушул суроолордун тегерегинде ойлонуп, түйшөлүп жатыптыр. Силер мына ушул суроолорду укканыңарда эмне кылдыңар? Эң алгач баарыңар эле билбейм деген бир ушундай бир абалга келесиңер, Ал эми аны абдан жакшы изилдеп, көрүп, маалымат жыйнап, анан аягында ал маалыматтардын негизинде бир белгилүү бир жыйынтыкка келгениңерде, куш деген мына ошон үчүн учат турбайбы, мына ошон үчүн жамгыр жаайт турбайбы деген ойго келгениңерде дал ушундай бир көрүнүштүү болуп каласыңар. Демек, урматтуу окуучулар, ой жүгүртүү бул логикалык ойлооңорду, суроо кое билүүңөрдү, бир нерсеге байкоо жүргүзө алууну, аны башкалар менен салыштырууга үйрөнүүнү, эмне үчүн адамдар уча албайт дагы, канаттуулар учат деп салыштырасыңар да, ушундай бир укмуш бир ойлорду ойлоносуңар да. Белги касиеттерди же себептерди далилдүү факт, аргументтердин негизинде таба алууга, өз алдынча корутундуу пикирге келүүгө, бардык окуя, көрүнүштөргө аң сезимдүү мамиле жасап, талдай алууга, чыгармачыл ой жүгүртүүгө көндүрөт экен. Түшүнүк, элестөөңөрдү байытат экен. Илим, билимдин сырларынан кабар берип, анализ, синтез жасоого үйрөтөт экен. Демек, көрдүңөрбү, дал ушул бүгүнкү сабагыбыздын канчалык силер үчүн маанилүү экендигин. Ал эми бул текст мен келечекте мугалим болууну каалайм деп аталат. Китебиңерде да бар. Анда чогуу окуйлу, күзөтүп баргыла, мен менен чогуу окугула. Өзүнүн жоопкерчилигин жогору сезген, кесиптин түйшүгүнө жабыгып, жүдөбөгөн, кайта катаалдыкты баш ийдирүү үчүн талыкпай эмгектенген кайратман адамдардын бири Таштанбеков. Бул адам көп жылдан бери мугалим болуп иштейт. Ар бир окуучуга мээримин төгүп, ата-энедей камкордук кылат. Ар дайым акыл насаатын айтып, бактылуу жашоонун жолун үйрөтөт. Эмгек адамды сый урматка жеткирет туура. Таштанбеков агай нечен ордендер менен сыйланган. Мугалим мөмөлүү дарак деген деп бекеринен айтышпайт. Бир кезде агайдан билим, тарбия алган окуучулары азыр эл жүгүн көтөргөн азаматтар болушкан. Алар агайды үзүлүп түшүп, сыйлап турушат. Мен бул адамдын сырларын, иш тажрыйбаларын угуп, ак эмгегин жогору баалап, мугалимдик кесипке абдан дилгирленем. Бул кесип өтө татаал, түйшүктүү, ошондой эле сыймыктуу, ардактуу экендигине суктанамын. Ошондуктан келечекте мугалим болуп иштөөнү бир атоло тандап алдым деп силердин бир досуңар дил баян жазыптыр. Дал ушул текстке композициялык курулушун карайлы ушул тексттин. Мен келечекте мугалим болууну каалайм дейт. Бул тезис деп түшүнгүлө. Тезис эмне экенин азыр көрөсүңөр. Эмнеликтен, себеби эмне? Мугалимдер кайратман, өз ишин чексиз сүйгөн адамдар. Мугалимдик кесип татаал жана түйшүктүү, ошондой эле сыймыктуу да, ардактуу да, эмгек адамды сый урматка жеткирет.
биздин мектептин алдыңкы мугалими Таштанбековдун иши мага абдан таасир этет жана жагат. Бул аргумент, факты деп бул сүйлөм дал ушундай аталат экен. Кашанын ичиндеги сөздөргө маани берип тургула. Ошондуктан келечекте мугалим болуп иштөөнү биротоло тандап алдым. Бул корутунду деп аталат экен. Биз композициялык курулушун карадык. Дал ушул кашанын ичиндеги сөздөргө маани беребиз. Тезис, аргументтер, фактылар жана корутунду. Негизи ой жүгүртүү дил баяны төмөндөгү бөлүктөрдөн турат. Негизги ой тезис деп аталат. Бул тезис негизги ой деп аталып, далилдениши керек болгон ой катары каралат. Демек, бул жердеги мен келечекте мугалим болууну каалайм деген тема бул тезис болуп саналат. Эмне үчүн мугалим болууну каалайт? Демек, далилдениши керек болгон ой ташталды, аны далилдеш керек. Эмне үчүн мугалим болууну каалайт чынында эле? Далилдер, аргументтер, фактылар деп аталат. Далилдерди келтирип атат, татаал, түйшүктүү, сыйырматка жеткирет, ардактуу, сыймыктуу деп анан Таштанбековдун иши мага абдан таасир этет дагы, мага жагат деп аргумент, факты келтиртат. Мына ошон үчүн мен эмне кылам? Мугалим болууну каалайм деп факты келтирип атат, Ал эми аргументте бир нерсени далилдөө үчүн негиз, түшүнүк, факты деп түшүнгүлөө, факты деп чындык болгон окуя. Ал эми текстте Таштанбеков деген агай чынында болгон агай, дал ушул мектепте иштеп жүрүп, ардактуу эс алууга чыккан агай экен. Демек, мына ошол агайды көрүп, кийинки балдар эмне кылат? Өзүнө сабак алып, мына ушул болгон чындыкты айтып келип, өзүнүн оюн келечекте мугалим болууну каалайт экендигин бизге эмне кылдырат? Айтып атат дагы, анын далилдерди келтирип атат, себеби мындай деп. Ал эми корутунду бул жыйынтык тиянак, дил баянынын 3-бөлүгү катары корутунду саналат. Жыйынтык тиянак ой болуп саналат бул. Карагыла, ошондуктан келечекте мугалим болуп иштөөнү биротоло тандап алдым. Бул дил баяндын эмне эң аягындагы корутунду бөлүгү болуп саналды. Карагыла. Ал эми ой жүгүртүүнүн маанисине карата, ой жүгүртүү эки түргө бөлүнөт экен. Төгүнгө чыгаруучу, биринчиси азыр ушуну көрөлү. Айданек деген газетага Валя деген силердин досуңар кат жазыптыр. Анда: саламатсыздарбы, кымбаттуу Айданек газетасынын редакциясы. Мен силерге чыныгы достук жөнүндө сөз кылсаңар деген өтүнүч менен кайрылам. Мен 11 жаштамын, 5-класста окуймун. Классыбызда 28 окуучу бар. Алар ынтымактуу эмес, тилдешет, уруша да кетишет. Мен өз классымды жактырбайм. Ошондуктан менин чыныгы досум жок деп Валя деген силердин досуңар кат жазыптыр ушул Айданек деген газетага. Дал ушул Валянын катына окуучулар ой жүгүртүү аркылуу өзүнүн пикирлерин жазат экен. Валянын катында айтылгандарга карата дейт, окуучулар ой пикирин карама каршы ою төгүндөө мүнөзүндө жооп жазышат дейт. Демек, төгүнгө чыгаруучу ой жүгүртүү. Валянын менин чыныгы досум жок, классыбыз ынтымактуу эмес, жолдошторумду жактырбайм деген оюна кошула албайм. Бул тезис. Эми бул далилдеш керек. Кошулбайт экен. Ушул бир окуучу жазыптыр, мен Валянын оюна кошулбаймын деп силердин дагы бир досуңар жазып атат. Тезис болуп атат. Эми муну далилдеш керек. Эмне үчүн кошулбайт? Анткени биринчиден коллективдин ынтымактуу болушу үчүн анын ар бир мүчөсүнүн кызыкчылыгы, иш аракети зарыл. Экинчиден боорукер, сергек, сыйлык жана көп нерсени билүүгө кызыккан адамга анын курбалдаштары, классташтары жакындашат, достукка карай кол сунушат. Үчүнчүдөн классымды жактырбайм деп четтеп калуу ал өзүмчүлдүк болуп эсептелет. Карагылачы, аргумент, далил келтирди силердин бир досуңар. Демек, эмне үчүн ошол Валянын оюна кошулбайт экендигин далилдеп атат. Биринчиден, мондой, экинчиден
мындай, үчүнчүдөн мындай деп далил келтирип атат, факты келтирип атат. Балияга айтар кеңешим, достукту сырттан күтпөй, ага өз үлүшүн, салымын кошо билүүсү керек. Чыныгы достук коллективдин аракетинен гана жаралат деп корутунду чыгарып коюп атат. Тиянактуу өзүнүн бул жердеги ой баштап атпайбы бул жерден, демек өзүнүн оюн аягында чыгарып коюп атат. Демек бул төгүнгө чыгаруучу ой жүгүртүү болду. Ал эми ырастыгуучу ой жүгүртүү деп аталат. Бул дагы ой жүгүртүүнүн маанисине карай бир түрү. Менин атам шофёр дейт. Шофёрдук кесип кандай көңүлдүү тезис болтат. Эмне үчүн көңүлдүү? Муну далилдеш керек да. Тезис деген далилдөөгө муктаж болгон ой эмеспи? Ой таштап койду. Шофёрдук кесип кандай көңүлдүү? Ага эмне үчүн көңүлдүү экендигин аныкташыбыз керек. Менин атам шофёр болуп иштейт. Өз ишин абдан сүйөт. Атам жана анын күлүк машинасы кайда гана болбойт. Нарын жергесинде, Ош аймагында, Көл калаасында сапар тартып, жүктөрдү жеткирет. Зилдин рулунда отуруу өзүнчө эле рахат. Жер көрөсүң, эл тааныйсың. Ошондой эле шофёр болуш үчүн ишке так, сергек да болуш керек. Кичине эле кылт этип калпыстыкка жол берсең, кырсыкка кабылышың шексиз. Шофёрлор чыдамдуу жана кайраттуу адамдар болушат. Аргумент, далилдер келтирип атат. Эмне үчүн шофёрдук кесип көңүлдүү болтат? Карагыла, жер кезесиң, эл кезесиң, бир карасаң Ошто болосуң, бир карасаң Көлдө, бир карасаң Нарында болосуң деп абдан далилдерди эмне үчүн көңүлдүү экендигин далилдеп атат. Көрдүңөрбү? Дил баяндын да ушул тексттин түзүлүшүн, структурасын, анан алар абдан чыдамдуу, кайраттуу адамдар болушат экен. Ошондуктан дагы ага ушул силердин бир досуңарга шофёрдук кесип ошон үчүн жагат экен. Мен чоңойгондо шофёр болом. Корутунду чыгарып коюптур аягында. Тиянактуу өзүнүн оюн бериптир. Жыйынтык чыгарыптыр. Мен чоңойгондо шофёр болом деп. Бул дагы бир досуңардын дил баянынан алынган. Урматтуу окуучулар, силер бүгүнкү сабакта тема силерге жеткиликтүү болду деген ойдо турабыз. Эгерде суроолор жаралса, жеке мугалимге кайрылгыла. Ар дайым жеке жооп бергенге аракет кылабыз. Ал эми бүгүнкү сабагыбыздын максаттарына жетти деген ойдо болуп, үйгө тапшырма алсак, көңүл бургула. Тууда авторлор кандай ойлорду бергиси келген деп ойлойсуңар? Бул биздин туубуз, Туу сөзүнүн мааниси кандай чечмеленет? Анын синоними барбы? Синоним деген бул маанилес сөз. Туу сөзү катышкан туруктуу сөз айкаштарын, макалдарды эсиңерге түшүргүлө, өзүңөр ат коюп, туу жөнүндө дил баян жазгыла. Демек, бул тапшырманы силер жогоруда белгиленген тексттерди карап, дал ушул ой жүгүртүү дил баяндагы структурасын абдан жакшы эске алып, баардык эрежелерди сактап, татынакай болуп дил баян жазып жибересиңер деген ойдо турамбыз. Кийинки сабакта кездешебиз. Саламатта калгыла.